Урматтуу мекендештер, Талас шаарынан Оторбай көчөнүн боюнан чыкыйган ичинде ремонт менен там сатылып атат. Болгондо да туугандар, баасы арзан, участоктун гана баасында кетип атат. Банясы да бар экен, 2 номерной банясы күнүнө 5000 сом киреше берет дейт. Анда эмесе видеодон алыстабай туруңуздар. Бул видеону көрбөй калып, бул тамга жетишпей калдым деп арманда калбаңыздар. Дареги мына туугандар, могу светофор Маяковский көчө. Маяковскийден бир аз ылдый жүргөндө эле сол жак бетте 102-чи үйдө тушунда Дастан супермаркети бар. Бул көчөдө өзүңүздөр билесиздер, центральный канализация, водопровод баары бар. Бизнеске дагы аябай ыңгайлуу. Бизнеске эгер бир нерсе ачам десеңиздер, Оторбай көчө караңыздар. Кенен жагынан дагы бизнеске өтө ылайыктуу көчөлөргө айланды. Анда эмесе мына туугандар, участок жалпы 6 сотых, айнектерин баарын пластик кылып которушкан. Мен айтып аткан жанагы баням ногул экен. Ичинде 2 номерною күнүнө бир 5000 сом киреше берет дейт. Үйдүн ичин азыр тартып чыгайлы. Үйдүн ичинен кийин бул жакта огородун, баняларын баарын тартабыз. Мына туугандар, центральный канализация, водопровод баары кошулган. Нерде чыкыйган склад бар экен. Ушул жерде люк, ушул жерде бул жакта да суу кошулган, трубасы келген. Андан тышкарыда караңыздар, огород сугарганга нол жактан дагы өзүнчө дагы бир люк, водопроводду чыгарып койгон. Үйдүн ичинде бардык шарттары сонун, келип эле жашайсыздар. Мынакей кирип келгенде эле сол жак бетинде чакан бир кухнясы бар экен, жайкы чай ичүүчү бөлмө десе да болот. Погреби менен бул жактан дагы суулары чыгарылган. Бисмилла. Үйгө киргенде эле прихожкада стоячий печканы көрө аласыздар. От менен да, ток менен да отопление ичи жакшы жылыйт дейт. Мынакей сол жагында душеваясы, раковиналары, санузел, бардык аристон баары туташылган, даяр. Андан кийин бул жеринде кухнясы, холл студиясы мына. Ушул эмеректер, кухонный гарнитурлар калат. Ушул уголок калат. Ногул жерде караңыздар, атайын холодильниктер менен катары шкафтарды холодильник окшоштуруп жасаган экен, сонун кылып. Ушул бири холодильник, бири морозильник. Буну алып кетебиз дейт, баасы келсе калтырабыз дейт. Сол жакта балалардын уктоочу бөлмөсү, дубаллардын баары обой жабыштырылган. Ушул дивандар, шкафтар калат. Андан кийинки бөлмө залы. Залды дагы дубаллардын баарын обой жабыштырып, потологуна гүлдүү натяжной потолок тартылган. Ушул айнек пардалардан бери калат, люстралар калат. Ушу диванды алып кетем дейт, баасы келсе калтырабыз дейт. Жана телевизорду да алып кетем дейт. Баасы келсе буну да калтырам дейт. Анан залдан сол жака бир ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жакта дагы обойлор жабыштырылган. Бул дивандар калтырылат. Огород жагына чыгабыз. Бул жерде эң негизгиси туугандар, бул Оторбай көчөдө бизнеске ылайыктуу көчө болуп калганына байланыштуу. Бул жерде тамдардын, участоктардын баасы күндөн күнгө өсүп жатат. Алсаңыздар өкүнбөйсүздөр. Мынакей банясына киребиз. Бисмилла. Сол жакта бир номерной, оң жакта бир номерной. Булар иштейт экен. Баары даяр, суулары кошулган. Канализация, водопровод баары туташылган, пары менен. Убагында жакшы иштеген дейт. Азыр бул жерде эч ким жашабаганына байланыштуу азыр иштебей эле турат экен. Огород жагына өтүп атабыз. Мынакей огород жагында кичине узкий болуп кетет экен этектери. Бул жакта алма, алмурут, кара өрүк, жан көчөттөрүн баары отургузулган. Баняга ушу арт жагынан келип, отту ушактан жагат экен, качегаркасы. Туалеттери биякта чакан, отунканасы, навес. Баарыңыздар баасына кызыгып калдыңыздар, анда эмесе баазын айтайлы, $46,000. Бул жакта участоктардын баасы эле, пустой участоктардын баасы эле 50,000ге жакын. 45,000, 50,000ди чапчыйт. Бул жерде чыкыйган тамы менен, даяр салынган банясы менен, кирешеси менен бул 46,000ге туугандар, баасы чынында эле арзан. Шашылыңыздар, кимге жакса төмөндө номерге чаласыздар. Видеого туугандар лайк басып, видеону туугандарыңыздарга үй иштеп жүргөндөр бүгүн көп болуп атат. Жөнөтүп коюңуздар, группаларга жөнөтүп коюңуздар.